Sadır Жапаров өлкөнүн 2 жыл бир тизгинин колуна алып президент болгонуна 4 жыл толду. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланып, өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү. Кумтөр мамлекетке өтүп, экономикада өсүү байкалды. Кыргыз армиясына заманбап аскердик техникалар алынып, пенсия көбөйдү. Өлкөдө криминал жоголуп, коррупцияга каршы күрөш күчөтүлдү. Тышкы жана ички саясат калыбына келип, мыйзамдуулук орноду. Алдыда ушулар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эгемендик алган жылдардан тарта өлкөбүз бардык тараптан таланып, тонолуп, саналуу чиновниктер байышкан. Мамлекеттин мүлктөрү мыйзамсыз менчиктештирилип, Кыргызстандын тышкы карызы өсүп, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаралган. 2021 жылы Садыр Жапаров элдин тандоосу менен президент болуп шайланды. Тамтыгы чыккан өлкөнүн 2 жыл бир тизгинин колуна алып, мамлекетти кайра башынан куруу башталды. Бул маалда эл аралык байланыштар солгундап, тышкы карыздын эң көп бөлүгүн төлөө маселеси көкөйгө көк талкандай тийген. Аталган кыйынчылыктарга карабай, Садыр Жапаров чечкиндүү кадамдарга барды. Парламенттик башкаруу өзүн актабагандыктан 2021 жылы баш мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, президенттик башкарууга өттүк. Өлкөнүн жоопкерчилиги бир адамга жүктөлдү. Чубактын кунундай чубалган кум төргени 2022 жылы мамлекеттин менчигине өттү. Ири алтын ген элдин энчисине кайтарылган соң 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык таза киреше казынага түштү. Ал эми жалпы киреше 3 миллиард 400 миллиондон ашты. Мындан тышкары үлүштүк киреше соңку 2 жылда 291 миллион долларды чапчыды. Кумтөрдү инвестор иштеткен жылдары 420 тоннадан ашык алтын казылып, өлкөдөн чыгарып кеткен. Мамлекеттин казынасына болгону 1 тонна алтын калган. Жемкорлорго жана криминалга каршы күрөш күчөтүлдү. Эми өзгөчө ири сумма менен карамалган коррупционерлерге катаал чаралар көрүлөт. Алардын жакындары да мамлекеттик кызматтардан өмүр бою четтетилет. Ал эми ишкерлерди тоногон криминалдык топтордун таасири түп орду менен жоголду. Садыр Жапаров президент болгон алгачкы айларында бул бийлик эл аралык саясатты түшүнбөйт. Бир дагы абройлуу коноктор Кыргызстанга келбейт деп күпүлдөп чыккан саясатчылар да болгон. Бирок убакыт өзү көрсөткөндөй тышкы саясат жакшырды. Өлкө башчы тыным албай сапарларга барып Кыргызстанга бир катар абройлуу коноктор, президенттер келип жүргөнүнө жалпы эл күбө болду. Чечилбей келген чегара чырына да чекит коюлду. Өзбекстан менен болгон чегара маселеси 100% чечилди. Жакында Кыргыз-Тажик чегара тилкеси да чечилгени турат. Өлкө экономикасында да өсүш байкалды. 2024 жылы ИДПнын көлөмү 1,5 триллион сомду түздү. ИДПны адам башына бөлгөндө 2020 жылы 1,2 миң доллар болсо, 2024 жылы 2,4 миң доллар болду. Мамлекеттик бюджет 3 эсеге өстү. 2020 жылы 247 миллиард сом болсо, 2024 жылы 686,9 миллиард сомго жетти. Президент Садыр Жапаров 2022 жылы Камбар ата бир ГЭСинин курулушуна старт берди. Аталган ГЭС ишке кирсе, Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздайт. Атүгүл Борбор Азиянын электр энергиясынын тартыштыгын чечүүдө олчойгон салым кошот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу аяктаса, Европага жүк ташууга жол ачылат. Кыргызстандын логистикалык түйүн катары маанисин арттырып, экономикага салмактуу салым кошот. Кытай менен Европанын ортосундагы стратегиялык транзиттик жол болуп, глобалдык соодага жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Дүйнөлүк рынокко Кыргызстандын интеграциясы күчөп, экономикалык көз карандысыздыкка жетишүү мүмкүнчүлүгү өсөт. Жыл сайын жүздөгөн мектеп, бала бакча, ооруканалар, жолдор курулууда. Шаар аймактар Кыргыз армиясы, ÖKM, саламаттык сактоо, жол куруу, энергетика, айыл чарба жана башка тармактар жаңы техникалар менен камсыздалды. 2024 жылы эле 100дөн ашык жаңы ишкана ачылды. Анын ичинде алтын казуу жана автоунаа чыгаруучу заводдор бар. Айыл чарбанын дүң өндүрүмү 395 миллиард сомго жетип, өсүмдүктөрдү өсүрүүдө 10%. Мал чарбасында 3% өсүш болду. Пенсиялар кескин көбөйтүлдү. Минималдык пенсия 1800 сомдон 6900 сомго өстү. Пенсиянын орточо өлчөмү 10547 сомду түздү. Мындан тышкары бала береке жөлөк пулу киргизилди. Алыскы аймактарда 8 бала төрөлсө, үй бүлөгө 1 миллион сом бир жолку төлөм берилет.
Жогоруда айтылган сөздөр аткарылган иштердин бир бөлүгү гана. Президент Садыр Жапаров алдыңкы жылдарда Кыргызстанды өнүккөн 30 өлкөнүн катарына киргизүү тилеги бар. Кумтөрдү элге кайтарам деген максатына жеткен сыяктуу, өнүккөн 30 өлкөнүн катарына кошуу аракети да ишке ашаарына ишенсек болот. Жакшы тилек жарым ырыс.